Сиздер менен бүгүн видео жасаганды үйрөнөбүз. Play Market'ten InShot деген программаны скачать этебиз. InShot мына жогору жазылып турат. Ушул программаны скачать эткенден кийин мына видео, фото жана коллаж. Коллажга бул бир канча сүрөттү бириктирип коллаж кылса болот, сүрөттү жасаса болот, жана видео үйрөнгөнү кирдик экөөбүз сиздер менен. Так, видео жасаш үчүн эмне кыласыздар? Новый дегенге плюс басасыздар дагы. И бул жерде тандайсыздар сүрөттөрдү. Сүрөттөрдү тандайсыздар. Мисал үчүн бул жерде жана биздер менен даярдаган немелер болду. Башка сүрөттөр коюп көрөлү. Айталым, мына подаркалар коюлган да. Подаркалар ар түрдүү мына суммада подаркалар турат. Ушуларды дагы бир жарыялап койсок болот экен. Мына караңыздар. Наборлор экен, даяр наборлор. Так, дагы ушундай набор жана көрдүмбү бул жерде. Ушундай наборлордон да кошуп койсок болот. Мына. По-моему, ушул бар болуш керек. Хорошо, кошуп көрөлү, еще там посмотрим, да. Так, ушундай наборлордон мына птичка коюп атам. Караңыздар, бул жерде эгерде биз мындай оригинал алсак, оригинал болуп калат. Мындай жасасак, бул Инстаграмга чыгарганга жардам берет. Мындай кылсак, Ютубка чыгарат, мындай кылсак, ТикТокко же болбосо эмеге чыгат. Мына вариантта ТикТокко, или же сториске чыгарат. Давайте мындай кылып эмеге чыгарып көрөлү. Так, птичка бирде коебуз. Эми караңыздар. Бул жерде артында мына задний фон деген бар. Мына задний фон деген басасыздар. Задний фонго бир өңүп койсоңуздар болот. Кааласаңыздар бул цвет, кааласаңыздар бул, каалаган цвет тандасаңыздар болот бул жерде. Давайте алып көрөлү бир цвет, мына цвет алып көрөлү. Баарына птичка койсоңуз, эки птичка баарына болот. Эгер бир птичка кылсаңыз, бирөөгө эле болот. Азыр баарына кылып көрөлү. Убакыт эконом кылыш үчүн баарына жасайм көбүнчө. Так, жасалды. Бул жерге дагы бир кошумча пустой плюс бастык. Пустойду кошобуз. Мына плюс басканда пустой коштук. И бул жерге текст койсок болот. Сиздер үчүн белгиктер деп жасайлы, мисалга. Мен мисал үчүн эле жаздым бул жерде. Сиздер үчүн сонун наборлор. Так, бул жерге батпай калды. Так, бул жерге можно белги коюп койсок болот. Вот. Так, эми бул жерде караңыздар. Редактировать эткенде мен бул жерде караңыздар. Бул жерде ручка турат. Редактировать дегенди басып жатам. Мына бастым. Андан кийин бул жерде тоголок болуп турат. Ар түрдүү радуга кошуш эмени, ар түрдүү түстөгү эмени. И ылдыйда дагы мына баса турган жерлер бар. Мына бассаңыздар болот, өзгөрөт. Мына ар кандай болуп. Мындай болот, мындай болот, ар түрдүү вариантта болот. Так, жок кылсак жок болот. Анан бул жерде каалаган түс тандайсыз. Мындай кылсаңыз мындай түс болот. Жана мен тандаган түс мына ар түрдүү түстөр. Мына ар түрдүү болот. Бир жагы мындай болот. Мына көрүнбөй деле калат экен, караңыздар. Могу кызыл деле жакшы экен. Так, бул көрүнбөй калат экен. Муну көрөлүчү. Так, бул жерде башка цветтер болот экен. Так, давайте мен жана бир цвет тандадык эле. Ушул жакшы болду да, по-моему. Ушул цветти калтырабыз. Так, птичка. Сиздер үчүн сонун наборлор, да. Так, эми буга музыка кошубуз керек. Птичка коебуз. Музыка мына ключик болуп турат. Бул жерде песни дегенде рекомендуемый болот. Моя музыка, өзүңүздөр сакталган музыкаңыздар. Ушул жерден тандасаңыздар болот. Или рекомендуемый. Рекомендуемыйга кирсеңиздер, бул жерде скачать этиш керек. Мисалга айталы бир эмеге кирели. Айталы мынага кирели. Жок, бул жерде тандалгандар бар экен. Так, мынага киребиз. Скачать эттик, использовать бастык. Использовать баскандан кийин ушул редактировать дегенди басабыз. Музыканы бир аз азайтабыз. Так, птичка коебуз. И өзү сүйлөй турган болсок, записти басабыз. Ошенткенден кийин запись басылат. Бирок биз азыр запись кылбай жатабыз, себеп бул жерде мен сүйлөп жатам да, ошон үчүн запись болбой жатат. Птичканы басабыз и көрүңүздөр эми. Сонун два набора по цене одного деп турат.
каалоочулар наборлорду тандап алат өзүгө. Көрүп сонун видео так. Текстер кошсоңуздар болот. Бир жерде бирок аяр сүрөттөр экен. Текст кошуу үчүн жана мени үйрөткөнү кошосуздар. Музыкабыз бир аз эме болуп атат, окшобой жатат. Так, дагы бир көрөлү. Так, все. Давайте башка музыка. Мага музыка жакпады, слишком мындай простой музыка болуп калды. Удалить кылабыз. И башка шаңдырак аз өзүнүн музыкаларына кошойлу. Ушул жакпадыбы? По идее, ушул музыка деле жакшы туура келет окшойт. Так, ушул мага жакты. Так, бул жерде дагы текст кошолу. Текст мисалы Инстаграмдагы бул жерде аккаунт жасабыз. Мен азыр өзүм аккаунтум жасайын. Сиздер да өзүңүздөрдүн жасасыздар. Нижний пробел официал. Так, азыр. Так, бул жерде что-то цвет мага жакпай турат. Башка эле цвет кылайлычы. Так, давайте мына коебуз. Теперь дальше улантабыз. WhatsApp номер коюлду. Все, буну ылдыйга жылдырып коебуз. Наборлорду башка цвет менен оңдойлучу. Бул да что-то мага жакпай турат. Мындай кылып көрөлү. И мына жерде текстти өзгөртөлүчү сиздер үчүн сонун наборлор дегенде. Мындай сиздер үчүн дегенде бир аз смайлик кошоюлучу. Без смайлика что-то неинтересно болуп калыптыр. Так, и теперь мына кол чабуулар дагы бар мына жердечи. Мынаны кичинертсек болот бир аз. Аз-маз. Мына жанына мындай кылсаңыздар жылат аз-маз кичинерээк. Ушундай кылып койсок болот жанына. Так. И смайликтер мына стикер кошсок болот. Мына кол чабуулар, например, дагы эмнелер бар. Допустим, кол чабуулар калтырайлы. И мына өрт коюп коелу мына жерге прям өрт дегендей. Вот, все. Птичка. Бунун аягына чейин койсок болот. Аягына чейин. Жок, аягына чейин койбой эле койсок деле болот. Давайте буну калтырып көрөлү. Птичка. Теперь көрөбүз. Так, бул что-то музыка карасаңыздар 1 минута 28 секунд. Бул слишком көп. Скоросту бир аз тездетебиз. 3 кылып көрөлү. Бир аз тезирээк болот. И давайте смотрим. Болду, ушунун үстүндө сохранить деген басабыз. Сохранить басабыз. 1080 разрешение кылабыз, ошону тунугураак болот. Неделю назад я открыла для себя очень крутое приложение для изучения английского языка, которое называется Кейки. Рекламаны күтөбүз. Конвертация видео болот. Конвертация бүткөндөн кийин поделиться кылсак болот. Сиздер менен поделиться кылабыз ушул видеону. Так, мына процентин күтөбүз. 100%. Кстати, эгерде InShot деген жазуу чыгып калса, аны снимать, бесплатно снять деген бассаңыздар, бесплатно снять этилет. Бирок реклама коюп берет. 30 секунд, 40 секунд коюп берет рекламанычы. Вот, эгер суроолор болсо жазыңыздар, сураңыздар, чалып сураңыздар. Бул видеону атайын сиздерди үйрөнсүн деп тарттым. InShot деген программа, дагы башка программалар көп. Переходторду кылсак болот. Без переход эле үйрөттүм сиздерге. Вот, эми поделиться жасайбыз. Мына сиздерге поделиться кыламын. Так, бул жерде InShot деген сөздү өчүрүп коебуз. И поделиться жасайбыз. Болду, сиздерге ушу видео жөнөттүм.